Чоң объемдо материал жетишсиз болду. Экинчи очередде күндүн суугу, үчүнчү очередде коопсуздук. Ушуларды таап, анан материал таап бүтүргөнчө бир ай ушинтип бир ай созулуп кетти да. Ар эмени чыгара бербейчи. Паниканы, башканы, жанагы провокацияларды уюштура бербей, бир аз сабыр кылып турсак, баардык жумуштар бүтөт да. Бул жерде оңой болгон жок да, ушунча эмгек да бул жердечи. Баардыгы бизге окшоп эмгектенип атат. Ошолордо айтылган провокациялардагы баардыгы келип бизге тиет экен да. Куруп биз да, ушулар подрядчиктер кылбай жатат деген сөздөрдүн баардыгы бизге тиет. Канча вакытта салдыңыз ушул? Мен ушул үйдү 3 айда бүтүрдүм да эми. Договор башталган күндөн баштап ар бир үйдө бизде стройка токтогон жок да. Киреше көргөн жок деген эмгек акыларын берип, жеке өзүңүзгө киреше түшкөн жокпу? Түшкөн жок дегенде кандай? Бул жерде биздин биринчи максатыбыз бул жерде пайда көрөлү деген эмес, элдин жабыркаганын көрүп турабыз, өзүбүз баткенден болобуз. Бар жокту көрүп туруп анан биринчи максатты пайдага койсок болбойт да. Ушунча суммага эсептедик, бүттүк да мына. Максат пайда көрүү эмес. Эми көрбөдүк деп айтпайт эч кимчи. Аз да болсо өзүбүздүн тирлигибиз өттү, бизде да бала чакалар, башкалар дегендечи. Бир аз тирлигибиз өттү, бирок негизги максат ушул жерде акчанын 90-95%га чейин бардыгы ушул үйгө жумшалды да. Өтө арзан баада бүтүрдүк да. Баткендеги курулуш. Туманбаев журналисттин иликтөөсүнө жооп берди. Президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев Спутник маалымат агенттигинин журналисттеринин кан төгүлгөн Баткендеги көмүскө кызыкчылыктар артында Туманбаев туурабы аттуу иликтөөсү боюнча комментарий берди. Туманбаев Регион телеканалына берген маегинде билдиргендей, анын Аманат курулуш инвест компаниясына эч кандай тиешеси жок. Эскерте кетсек, аталган иликтөө 30 январда чыгып, анда Баткенде талкаланган үйлөрдү куруудагы көмүскө кызыкчылыктар тууралуу сөз болот. Иликтөөдө айтылгандай, Аманат курулуш инвест компаниясын жетектеген 20 жаштагы студент 420 үйдү куруу үчүн 1,3 миллиард сомдук тендерди утуп алган. Ал томолой жетим болгондуктан окуу жайында контракт төлөөдөн бошотулган. Бир айдан кийин компаниясын Давид Камбаров аттуу жаранга саткан. Ал президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаевдин айылдашы экени белгилүү болгон. Аманат курулуш мен эч качан тиешем жок. Биринчиден болгон дагы эмес. Бул 2021 жылы сатып алынган компания экен. Аманат курулушту кандай тамдаган? Аны мен тамдабайм. Аны ушул Гостройдун мурунку жетекчисинен сураш керек, кандай тамдап алган. Гострой тендер өткөргөн. Тендердин негизинде эң арзан бааны бергендигине байланыштуу мына ушул компания утуп алган. Бирок баса белгилеп коюшум керек. Чрезвычайный ситуация деген бар. Өкмөттүн ошол убакта министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбековичтин распоряжениясы менен бул жерде тендерсиз алыныш керек эле. Бирок тилекке каршы ушул жерде дагы мыйзам бузулган. Гострой тарабынан тендер өткөрүп, тендер жарыялап, ошону уттуп алган. Эки жолу бул компания отказ берген экен. Бирок ушул урматтуу президентибизге сметаны алып кирип бергенде 5 миллион 700 деп алып кирип беришкен. Өтө сумма чоң болуп кеткенине байланыштуу күмөн санап, урматтуу президентибиз жыйын кылып, ошол жерде сметчиктерди, эксперттерди топтоп эсептеп чыкканда ошол 3 миллион 300 миң сомдун тегереги чыкты. Мына ушул 3 миллион 300 миң Аманат компаниясы 33 компанияга бөлүп берип атат. Аманат компания бүгүнкү күндө ушул көзөмөлдөөчү компаниялардын бири. Канча акча алдыңар? Канчадан акча алдыңар? Договорду 3 миллион 300 түзгөнбүз, акчанын 95%ын алдык. Кудай буюрса үйлөр бүттү уже. Эмеге приемга даярдап атабыз документациясын. Жумуштар бүттү да бардыгы. Септик бардыгына чейин. Бардыгына чейин бердик. Ар бир үй менен азыр сүйлөшүп жатабыз. Казайындары менен. Биз 23 сентябрда келип, президенттин тапшырмасы менен 26-сында биз тезирээк сүрдүрүп баштатканбыз биринчи капчыгайда. Муну бардык эл билиш керек. Эмне үчүн? Ал убакта бир дагы эл үйдүн курулушуна каршы болгон. Жакшы билесиздер. Бизге тынччылык керек. Биз азыр мамлекетибизде тынччылык болсун, үйүң дагы бизге кереги жок деген, туурабы? Биз ойлоп кышка чейин ушуну салып коелу деп. Туура. Эми мен урматтуу журналисттер, мен жооп берип коеюн. Аманат курулуштун сенсиң, а? Спутник деген расследование жасаптыр. Ошо айтып атат. Элди дүрбөлөңгө салып, 20 жаштагы балага 1 миллиард канча акчаны которуп коюптур деп. 4 июль 2022 жыл экен. Мына ушул Аманаттын жетекчиси. 2022. Көрүп алыңыздар.
Keçеги учурда эле берип, тендер учурунда берип койду деп. Эми тендерге токтойлу. Токтом бекитилген. Чрезвычайный ситуация болгон Баткен областында. Ошондо эч кандай тендер өткөрүлбөйт. Тилекке каршы Госстрой бул жерге келип, тендер өткөрүп, 5 миллион 760 миңден ар бир үйдүн ушул сметасын эсептеп туруп киргиздирген. Аманат компаниясы 2 жолу отказной, 2 жолу приглашение берген. 2 жолу отказ берген. Бул жердин курулушу боюнча. Мына жетекчи турат. 2 жолу. Бүт калгансарың бир отказной. Демек Курбаевиз деген мен Курбаевиз деген баштагандар отказ берген. Эмне үчүн? Потому что бул жерде Бул балдар, курулушчу балдар келгенде 2 жолу жардыруу болуп калды, үн чыгып калды. Лейлекте. Анан строительдердин бардыгы качып кетти. Өзүнүн коопсуздугуна, коркунучуна. Ошол убакта экинчи тарапты чакырганда биринчи 4 миллион 260 деп туруп тендер өтөт, по-моему, экинчисинде. Ошондо эң арзан берген бул Аманат. Эмне үчүн? 2021 жылы май айында дагы каргашалуу окуя болду Баткенде. Билесиздер. Ошондо 140 үйдү бекер 3 миллион 700 миң долларды элүүске подарка кылган мына ушул компания. Ушул бала. Бекер. Снип панели менен үйдү салып берди. Бекерге. Андан сырткары урматтуу президентибиз келди дагы өз калоосу менен. Ушул каргашалуу окуя болгондон кийин ушул бекер болсун, ушул элүүске деп туруп, снип панели менен Түркиядан алып келип туруп салып берген ушулар. Аманат строй салып Аманат строй эмес, ушул бала. Өзү. Мурда Андан кийин биз 3 миллион 300дөн урматтуу президентибиз бүгүнкү күндө ар бир тендерлерди жыйлап атканын, кыргыз мамлекетибизде бүгүнкү күндө 30 жылда сазга батып келгенибизди, ушул тендерлердин айынан бардыгын тыйынына чейин эсептеп туруп, ушундай чыгарганбыз. Мына строительный компания турат. Сен салдым деп атасың, а? Сен мени биринчи жолу көрүп атасыңбы? Мен сени тааныбайм. Кайсы жерден болосуң? Баткенден. Пайда көрүп атасыңбы, айтчы? Пайда жок, элге кызмат эле. Оюмду айтып кетейин. Биринчи очередте ушунча чоң объемдо материал жетишсиз болду. Экинчи очередте күндүн суугу. Үчүнчү очередте коопсуздук.Усталарды тартып келсең, бир аз иштейттен берде Тажикстан желеги турат жакын жерде. Ошону көрүп туруп эле кетет да.Усталарды таап, анан материал таап бүтүргөнчө бир ай ушинтип бир аз созулуп кетти да. Ар эмени чыгара бербейчи. Паниканы, башканы, жанагы провокацияларды уюштура бербей, бир аз сабыр кылып турсак, бардык жумуштар бүтөт да. Бул жерде оңой болгон жок да, ушунча эмгек да бул жердечи. Бардыгы бизге окшоп эмгектенип атат. Ошолордо айтылган провокациялар дагы бардыгы келип бизге тиет экен да. Куруп аткан биз да, ушулар подрядчиктер кылбай жатат деген сөздөрдүн бардыгы бизге тиет. Бирок чындыгында ушул 9 үйдө бир чоң эмгек жатат да. Мен болгон 9 эле үй алдым. 20дан 50дөн алгандар бар да. Ошого кичине бирок журналисттер дагы башкалар дагы кичине түшүнүү менен көңүл бурсаңыздар деген ойдомун. канча убакытта салдыңыз ушул? Мен ушул үйдү 3 айда бүтүрдүм мен. Договор башталган күндөн баштап ар бир үйдө бизде стройка токтогон жок да. Бүт материалдар жеткирүүгө аракет кылдык, 3 айда толугу бүтүрдүк. ошондо киреше көргөн жок деген эмгек акыларын берип, жеке өзүңүзгө киреше түшкөн жокпу? Түшкөн жок дегенде кандай? Бул жерде биздин биринчи максатыбыз бул жерде пайда көрөлү деген эмес, элдин жабыркаганын көрүп турабыз, өзүбүз Баткенден болобуз. Бар жокту көрүп туруп анан биринчи максатты пайдага койсок болбойт да. Ушунча суммага эсептедик, бүтөбүз, бүттүк да мына. Максат пайда көрүү эмес. Эми көрбөдүк деп айтпайт эч кимчи. Аз да болсо өзүбүздүн тирлигибиз өттү, бизде да бала чакалар, башкалар дегендечи. Бир аз тирлигибиз өттү, бирок негизги максат ушул жерде акчанын 90-95%га чейин бардыгы ушул үйгө жумшалды да. Өтө арзан баада бүтүрдүк десек болот. Азыр Мынтылганы боюнча эми созулганына келели. Туура 2022 жылы сентябрь айында совещание болуп Бишкекте урматтуу президентибиз тапшырма берген. 2 айдын ичинде бүтүрүү боюнча. Бул 2 айдын ичинде кандай бүтүш керек болгон? Ушул снип панел менен бүтүш керек болгон. Биз бул жерге келгенде элдин чогулуп, эл бизге ультиматум койгон. Бизге кирпич менен үстүбүздө плита менен болсун, бекемирээк болсун. Биз ушул согуштан тажадык. Ошон үчүн бекем болсун дегенде, биз урматтуу президентибизге жеткизгенде немедленно бизге тапшырма берди. Кирпич менен элдин талабына жараша салып берилди. Биз келдик дагы 3 күндүн ичинде ушул сметаны, то есть проектini чыгарышты. Проектировщиктер, Госстрой
чыгарды дагы мына ушул проектини элге жарыя кылдык. Жарыя кылганда эл жактырды. Жактыргандан кийин уже өзгөрдү. Снимкке өткөн жок, уже кирпич менен плитага өттү. Экинчиден 8 октябрь күнү биринчи 500 миллион акча которулду. 8 октябрь деп айтып берейин. Акча которулгандан кийин мына курулушчу турат, азыр ар бири менен сүйлөшөбүз. Акча которулгандан кийин булар материалды алып башташка дагы 10 күндөй убакыт кетти. Потому что эчтекеси жок да. Акчаны алышты, алгандан кийин цемент, бетон, балдарын топтоп, инструменттерин алып келип баштаган 10 күн өттү. Так. Экинчиден акт выполненных работ. Пока жумушуңду документально акт менен тапшырмайынча акча берилбейт. Ошондой да, ошон үчүн долгострой болот. Андан кийин генплан азыр көрүнгөн, могу жолдун бетинде үйлөр турат, жаңы турган. Бул генпланды ким берет бизге бекитип? Гострой берет. Гострой бизге 26 күн күттүрүп туруп, бизге бекитип берди. Биз ага курулушчулар күнөөлүү эмес. Биз аны айтып аттык, мындай жасайсыңар деп аттык, бирок тилекке каршы кечирик бүттү. Кечирик бүткөндө байланыштуу убакыттар ушул жерде созулду. Азыр бүгүнкү күндө мен ишеничтүү айта алам. 425 үйдүн, мына биз өзүм урматтуу президентибиз контролго койгонуна байланыштуу бир сом акча жейилбесин, ушул жерде жакшы сапаттуу үй түшсүн дегенге байланыштуу бүгүнкү күндө толук айта алабыз. Бардыгын эле тыш үстү крышалары жабылып бүттү, бир ашып кетсе бир 11-12 үй. Толугу менен мынакей мартка толугу менен 100% гарантированно айта алабыз, бул үйлөр бүтөт. Кыргызстанда мындан кийин мына урматтуу президентибиз өзүнүн көзөмөлүндө бирөө бир сом жеймин деген тендерден же бир жерден бир чиновник болбойт. Ушуну урматтуу журналисттер мына жакшы туура жерге койгула. Ар бир эсепти, мына мен эсептеп берейин. Кечеги күнү мына Арис боюнча дагы мен ошол жерде маалымат бере кетейинчи. Бүгүнкү күндө сос объект, бир сос объект салынбады, көрдүңөрбү? Бир мектепти же бир эмне үчүн? Бүгүнкү күндө мына Ариске берип 7 объекттин өткөрдү. Биз текшерүү жасадык. Урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен текшерүү жасадык. 423 миллион сомго тендер өткөн. Эсептеп чыкканыбызда 339 гана миллион болду. 123 миллион зыян болгон. Сразу токтоптурду, тендерди токтотту. Биз ушинтип туруп, мурунку 30 жыл аралыгында 123 миллиондон жеткилген болсок, анда ушул мамлекетибиз өнүккөн эмес. Ошон үчүн карызга батып келген. Ошон үчүн карыздын үстүнө карыз болуп келип, бүгүнкү мамлекетибиз ушул карыздыктан башыбыз чыкпай калган да. Ошол убакта эле өзүм директору. Мазмун көргөндөй нотариальный решение бар, свидетельство бар. Ал убакта фирма мен аттым. Юстиция министрлигинин сайтында 24 ноябрда сизге өткөнү көрсөтүлүп туратса, эмнеге ошондой болуп калды? Ошону түшүнүңүз. Аны барып юстиция министрлигине сурады. Кечиресиз, мындай болуп калат. Сиз ал маалыматты министерстводон алып өтпөйт ба? Сайтта акыркы күн перерегистрация болот. Мен эмес, барка фирмалар эле карап көрсөз, акыркы действие качан болсо, ошол числону көрсөтөт. Ал жерде выборочный бар, дата менен карап алсаңыз болот, мурун ким болгон. Андан бөлөк деле Олсо кежи деген сайт бар. Ал жерден историядан карап алсаңыз болот. Историядан карап. Историядан караганда сизде могу фирма менин атымда уже июль месяцинде өткөндүгүн көрүнөксүз. Айтыңыз, Элиман өзүнүн иликтөөсүн айтып атпайбы? Булардын жада калса офиси жок экен, офисиңиздерде катталган жерде. Анан буга чейин булар үй курганбы, мындай кичине болсо да мындай толук тепе болсо да курулган эме, мындай тажрыйбасы бар. Биринчиден бул мындай да, самый главный биздин опытыбыз бар. Адам. Мен мисалы биз куруп жүрүүчү адамдарбыз, бизде өзүнүн командабыз бар. Стройкада биринчи күн эмеспиз. Фирманы бул дополнительный кылып алганбыз, потому что биздин дагы жумуштарыбыз бар. Ошого алганбыз. Бирок тилекке каршы биз бул событиялар болгондон кийин уже на стороне не смогли остаться. Биз чисто өзүнүн гражданский позициябыз менен, өз калуу тилегибиз менен мамлекетибизге бир тоже биздин деле жарап калайлы, пайдабыз тийсин деп өз чын жүрөктөн ошого барганбыз. Буга чейин кайсы компаниялар менен үйлөрдү курдуңуздар эле? Эми ал бул Баткенге не имеет. Аз Баткен маселе болуп атат, Журналисттер, мына кече иликтөө чыкты. Кудайым буюрса биз өзүбүз келип, биз ачыкпыз. Кудайым буюрса эч нерседен жашыра турган нерсебиз жок. Кудайым буюрса. Эми 20 жаштагы ошол жерде комментарий жасап атат. Мына урматтуу журналисттер, урматтуу кыргызстандыктар, 20 жаштагы бала 1 миллиард канчаны алып алыптыр, ушундай деп. Мына биз көрсөтүп бердик. Эми биздин өзүбүздүн дагы
жеке аброюбузга шек келген нерселерибиз бар. Аны биз ойлойбуз, сот тарап менен аны Кудайым буюрса биз мындай орусча айтканда доказать этебиз. Кудайым буюрса ал өзүбүздүн мыйзам жол берет, өзүбүздүн позициябыз. Көрдүңүздөр, калп экени 20 жаштагы бала эч кандай мынакей ошол будоражить этип аткан утпаганы. Бул бир. Экинчиден Аманат строй жетекчиси турат, мага байлаган. Ушул жетекчиси Аманат строй 33 компанияга 3 миллион 300дөн которуп берип атат. Ортодо. Эми карап көрүңүздөр. НДС бар, а? Мына ушул элибизге жардам болсун деп НДСтерди мынакей дагы өзүнүн чөнтөгүнөн жардам берет. Эмне үчүн дегенде мамлекет төлөбөйт аны. Ошон үчүн мына мен сиздерден дагы бир жолу суранып кетем. Ар бир жарандын өзүнүн позициясы бар, өзүнүн укугу бар. Бирок мына ушул суроолорго мен так жооп берейин деп чечтим. Мына баардык суроолоруңуздарга мен ойлойм жооп бердим. Бирок мындай чындык менен жашашыбыз керек. Сиз азыр айтпадыңыз, баардыгы ачык болуш керек депчи. Тактоочу суроода мына Эйлемандын өзүнүн иликтөөсүндө дагы мындай менин түшүнүгүм боюнча кыйыр мааниде ушул жактагы тендер өткөргөнгө, ушул жактагы үйлөрдүн курулушуна Каныбек Туманбаевдин кандайдыр бир кызыкчылыгы болушу мүмкүн дегендей кыянатты көрдүм да мен ошондо. Эми ушуга жооп берип коңузчу, чындап эле сиздин ушул жакта мындай кызыкчылыгыңыз барбы? Биринчиден тендерди мен өткөрбөйм. Гострой деген ишкана бар. Өзү негизинен бул баардык курулуштарды Гострой салыш керек эле. Гострой 5 миллион 760 деп туруп, уже келгенде президентибизден мен оюмча мындай ишеничи кетти. Биз эсептеп көрүңүз, 2 миллиондон мына курулушубуз айтып атпайбыз, 95-96% расходко кетип, 3-4% мындай бала чакабызды өзүбүзгө зарплатага калды депчи. Анда биз чоң бул жерде 1 миллиарддан ашыгыраак акчаны мен оюмча жедирмекпиз. Мен бул жерге коюлганы биз контроль, ар бир үйдү текшерип, каражат үнөмдүү, каражат ошол коюлган максатына жеттиби, мына ушул боюнча. Эми ушул жерге келиңиздер. Мен позициям мындай да, иш менен көрсөтүү да. Ошон үчүн биз ордуна чакырганбыз, мына келгиле, үйдү көргүлө. Ар бир бүгүнкү күндөгү хозяиндер менен сүйлөшүп чыккыла. Кандай болуп атат, кандай кылып, курулушчу компаниялар менен сүйлөшүп чыккыла, кандай болуп атат деп. Ошон үчүн мен эми мага көп журналисттер чалат. Мен эми жооп бергени, менин убактым жок. Экинчиден мен мына пресс-службага айттым. Мына мен атыман пресс-служба бар администрацияда. Жооп берип кой деп. Так маалыматты берип силерге жооп берди. Эми мындай да, ким эле атыңар? Элеман мырза. Ар бир нерсенин эки тарабы болот. Азыр силер коомчулукка жарыяладыңар. 20 жаштагы бала коомчулук жүрөт. 20 жаштагы бала ушул акчаны алып алдым деп. Бирок чындык башка жакта жатат. Мына чындыкты силер көрүп атасыңар. Мына ачык айтканда да. Бирок ошол жарыяп билбестен туруп силер айтып атасыңар, азыр документтерди көрсөтүп, башында айтканда депчи. Башында ушуларды көрсөтсөңүз, бирок эки тараптуу ойлоп андан кийин чыгарыш керек эле да. Мен азыр мына дагы бир жолу айтып кетейин. Кудайым буюрса биз өзүбүздүн мыйзамдык укуктуу өзүбүздүн позициябыз бар. Жакын арада бул боюнча дагы биз билдирүү жасайбыз. Кудайым буюрса, бирок бир эле нерсени айтып коеюн, мына чындык, мына ушунда акыйкат ушул жерде болот. Чындык менен жүргөн, акыйкат менен жүргөн адам бир гана Аллахтан коркот, Кудайдан коркот болду. Мына урмат